Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Эл Тээр Элдик каналындагы Чак Туш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бир болуңуздар. Бүгүнкү биздин темабыз Манас эпосу эгемендүүлүк жылдарында. Мына биз эгемендүүлүк алгандан бери ушул Манас эпосуна кандай көңүл бурулду, кандай манасчылар чыкты, ушул тууралуу биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Алды менен тааныштыра кетейин. Ушул төрдө орун алып, мынакей азыркы манасчылардын аксакалы, кыргыз элинин аттын качкасындай таанымал Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген артисти, атактуу манасчы Назаркул Сейдрахманов агабыз келип отурат. Ошондой эле биздин Кыргызстанга, ошол эле Кытай жергесинде таанымал манасчыларыбыздын бири Асаналы Калил уулу келип отурат. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Мына эгемендүүлүк алганыбызга да саналуу күндөр калды. 31-августта ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү өтөт. Эми ошол эгемендүүлүктө биз кылчайып артты карап, бир тарыхка көз салып дегендей, деги эле алдыны көздөй кайра кандай болуп жылышыбыз керек, ушул тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Деги эле эгемендүүлүк жылдарында манасчыларга камкордук. Ошол эле Назаркул агай сиз келгенде манасчылар бир гана ал убакта Уркаш Мамбеталиев бар эле, мындай толук иштеген Кыргыз улуттук филармонияда, Токтол Сатылганов филармониясында манасчы болуп атайын иштеген ушу бир эле Залкар атабыз бар эле да. Андан кийин сиз келдиңиз, мынакей канча деген муун жаштарды тарбиялап чыгарып атасыз. Деги эле ошол сиз алгач келген жылдар келгениңизде кандай кабыл алышты, кандай өттү? Андан кийин 94-жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгы өттү. Мына ушулардын бардыгы сизге Кудайга шүгүр жакшы нерселерди алып келди. Сизден баштайлы керек. Эми урматтуу агайындар, жалпыңыздарга ысык салам айтабыз. Мына келе аткан эгемендүүлүктүн майрамы 31-inde элибизге кут болсун, ынтымак болсун, тынччылык болсун, жакшылык болсун, элибиз өнүп өсүп, гүлдөп өнүп өсө берсин. Эл менен катар мына ушул студиянын жамаатына өзүң баштаган Шекербегим, баарыңарга ийгилик каалайм. Чыгармачылык, ден соолук, жакшылыктын баарын каалайбыз. Аман болуңуздар. Эл үчүн иштей бериңиздер, талыкпай. Эми мен ошол Манас бабабыздан кеп салуунун эң башын ошо жанагы филармонияга жаңы келген жылдардан баштайын, өзүң айткандай. Эми ошол кезде мен филармонияга кабыл алынып, манасчы болуп киргенде анда жаш эле. Ал кезде ошо филармонияда абдан ордун тапкан, ошол күндүн даңа салуу манасчысы Уркаш Мамбеталиев деген аксакалыбыз бар экен мен келген туштарда. Чыгармачылар жактан дагы, башка жагынан дагы абдан жетилип турган курак экен Уркаш агабыздын. Анан ошо мен келгенде эл шайырлары деген бир өзүнчө топ бар эле, чоң топ. Анын көркөм жетекчиси бригадир деп койсок болот. Жетекчиси ошол кезде Эчтебес Турсуналиев, аксакалыбыз. Бул аксакалыбыз Советтер Союзунун эл артиси деген наамга чейин көтөрүлгөн. Элдин урматтаган карыясы эле. Ошолордун арасында Ашыралы Айталиев аксакалыбыз бар экен. Тууганбай Абдиев деген Төкмакын агабыз бар экен. Анан эми ошол Эчтебес аксакалдын жанындагы жакын жолдошу Токтосун Тыныбеков. Бул Токтосун Тыныбековду төрт аягы төп келген жорго деп коюшчу. Себеби дегенде бул акындыктан тышкары комузчу да болчу. Темир комуз тагакчы. Оғондо чыгарчы. Оғондорундардачы. Ушундай ар тараптуу өнөргө бай адам эле. Өзү дагы абдан адамгерчилиги жакшы, абдан мыкты адам эле да. Чоң акын, чоң өнөрпөз эле. Анан эми ошолордун арасында мына эң жашы Замирбек экен акындардан. Куулдулардан эң жашы Келдибек Ниязов. Мынакей курбалдаш тең. Манасчылардан мен ошолор курактуу. Дагы ушуга окшогон жаштардан мына Анара Малиева, Нуржамал Таабалдиева. Сиз канча жашыңызда келдиңиз? Канча жашта элеңиз ошондо келгенде? Ошондо 23 жаштарда экен. 23 жашта экен, курагым экен. Анан ошентип келгенден баштап Гүлден Сейиткулова деген эжебиз бар эле. Бул эжебиз жөнүндө бир ооз айтып койбосок болбойт.
Gülcan Seyitkulova Ejevich ırdaganda el arada ırdaçı da elirgen attay olup. Önörü dağı, öngütürü de gelişken jarkıldağın işede. 9-10 yolu ırdatmayın el jüverçemeseli dayı. 9-10 yolu ırdatmayın el jüverçene Gülnara degen ırlardan mına körkömün oşa bir şey çağırganda. Anam mına oşonda çoğun brigadanın arasına gelip koşulup kaldım. Men için de sıymık boldu. Emi oşolordun bardık uşul Manas'ты sıylaganın, Manasçını sıylaganın men oşonda gördüm, men oşonda kuandım. Men abdan jakşı yerge, jakşı adamların arasına gelip koşulagan eken. Devanın oşondan baştan mağa da şık jaraldı, kuanış jaraldı. Koy men böldürmeyen Manas'ta örkünde töyündü. Onun kolumdan geçtim, senin örkünde öttüm. Dalay yerlerge vardı Urkaşoğan Bekoz. Kırgızistan'da bütün toluk bir 5-6 sıyra aylandı okşaydı. Çet jakты kıdırdınız. Çet jaktardan, Kazak tuğanlardan başlagan tüge Kaspi'ye çeyip, Dinarı Moskova çeyip, şu barın Taşkent'e çeyip, şu barın aralı Tajikistan'a çeyip. Anan oşul gezdirdi mi Manas'ka oşul eldin hurmat toğusu oşul gezdere bar elele, biyi ele. Anan hem oşondan başta oşul bürok Manasçılık önürdü. Aksakallar aytıp kaldı, sen mına Urkaşoğan dele jakşele yaşka yetip kaldı, nazar kıl. Andan giyin sen gel atasın. Anan hem buna usul emsilerden giyin jakşı muğundar bu Manas'ta ulayı çığa o. Manas'ka degi kızığa o deşim. Onun oturganda söz kırışıp karardı. Mına mağındıkta şunday olup baratat. Zamirbek'ten giyin yaşlar yok. Şunday olup baratat devan. Aksakallar çay üstünde söyleşip oturup karardı. Anam aksakalların gevri aytıp kalsa da ayamıyor gel bana onda hiç çıkartta, boratta, uçurur, arnersen, uçuru gelirim, dep koyuştu. Anam oşondan baştalarını aytkanday biz filarmoniyada, memleketli filarmoniyada işlep turganda Urkaşoğan Bekoz. En biri oşa gösteren ayıl arasında Manasçılar var ele de. Çoğun Manasçılar var mı oçu? Şava. Köy jaktan Şavay, Azizov degen çoğun Manasçı. Kava Atebek degen çoğun Manasçı var ele. Anam buna Safarбек Kasmambet Aksakal oşa gösteren Manas aytçı. Oşa gösteren Safarбек Kasmambet. Bu da bu işe iki önürdü teң alып жүрген Aksakal dedi. Tökmölüğü de var ele, Manasçılığı da var ele. Anam bu biyaka filarmoniyaga alınbagany menen bирок алардан ошол жерlerinde çakırgan yerlerge var Manas'ın aytıp berip yürüçü. Anam bирок çın-çınına gelgende yaşlar yok ele de. Bavulu muğum var ele, janagınday zalkarlar. Yaşlar yok ele. Anam oşonta bir gün geçtirdi. Bunu Manas'ın dağıdan asasını arttırgan çınında aytıp koyuş gerek bu. Askar akayıp olup kaldı. Manas Ming, Manas Ming'din bilgenge Manas Bağış'tın aşı. Jalpı yurtta sayasat menen aytkanda Manas Bağış'tın toyu olsun. Devanın uşunday bir jakşı diye bilgeni götürüp anan 1000 yıldıkты başlavadı. Anan oşonda 1000 yıldık baştalgandan oşonda mına bu jakşı işti başlasan jakşı şarapatı o şehirde iştegenlerden barına tiyet. Anan oşol 1000 yıldıkты başlaganda Urkaşoğan tam yok dürdele oşa geçkeçeyin Manas aytıp. Ağa çeyin algan emes. Ağa çeyin algan emes. Urkaşoğan'a Askar akayıp 5 komrat tam berdi. Men anda argaysı ospitalarda kıdırıp köçüp onu dürçümün mağa 5 komrat tam berdi. 94-yılda. 95-nji janagı Manas'ın 1000 yıldığı baştalganda. Anan oşonda maklımanlar aytıp Askar akayıp söz aytkan eken ay bu. Çetelden gelgen konaktorga Manas'ın 1000 yıldığı dep daňasalap düňüldetip ötközüp atabız. Manasçıların jaşoo şartı kanday dese? Manasçıların jaşoo şartı kanday desek okuş gelip kalsa bu iki Manasçı bar eken biri şunday ospital biri eski tamda otursa uyat borabız. Devanan ököz koşançı berip kalmadı. Koğanganda aytma. Suyunganda aytma. Manan oşo uy berilip atsa devanan oşantıp jürdük. Andan keyin anan jana Manas 1000 yıldığı öttü düňüldep. Ana özüňer bilesiňer talaşdan başlagan bir dünýege düň boldu. Eldin patriotluk sezimi de oýgundy oşondan başlap. Oşondan başlap. Ança çet mamleketin prezidentleri gelmedi. Bar geldi, bar sonun sözlerini aytıp
Kırgız eline jakşı karoo tileklerini aytıp ketdi. Al eң son iş-çaralar öttü de. Mına ondan oşondan başlagan Askar aka aytdım janagınday 1000 жылдыкты жүңүлдөтүп өткөзгөндүн негизине байланыштуу анан бизге Манаска кызыгуу чет элдерден башталып атат. Эми Манас айткандарыбызды көрүп, бул Манас деген ушундук турбайбы деп анан жанагы англистерге чейин, тети америкалистерге чейин, түрктерге чейин анан келип биздин арабызга келип анан кошулуп биздин Манасыбызды угуп, анча-мынча колунан келген тыйын тыпырларын курайттырбайт да берип коюп, биздин да көңүлдү көтөрүшүп, анан ошентип жүрүп эле анан жана жакшылыкка жалгашып кете берет деген сөз туура да. Анан барып анан жана Американын Проон деген буюму, бул улуу өнөр экен. Муну атадан мурас кылып калтырууга болчулай экен. Шуну колдоо кылсак ошондо иш болчулай экен деп анан кийин Проон анан бизге Манастын мектебин түстүрүп, окуучу жаш балдарды алдырып, ошолорго үйрөтүп, анан ошонун негизинде анан биз 5 жыл иштебедикпи. Анан мына дал ошондо мына бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин керегине жарап жүргөн чоң манасчылар бүгүнкү күндө чоң манасчы болуп калды баары мына. Ырысбай, Замирбек Баялиев, Самат Көчөрбай, жана Дөөлөт Сыдыков, Улан Ысмайылов, жана Камил Мамадалиев, Жылдызбек деген да тетиги көлдө ятат чоң манасчы. Ушуга окшогон жаш манасчылар мына эртеги буда дал ошол кечте келип аралашып калган мына. Туурабы? Мурдагы андан кийин анан ошондон баштап мына өнүп өсүп келатат. Жакшы, Назаркулов аке, жакшы мынакей анда кийинкисин анда Асекеден улайлы ушул жерден баштап. Асеке сен ошо качан келип кошулдуң? Деги эле ал жакта манас айтып жүргөнсүң, ошол Кытай жергесинде. Анан келип залкар манасчылар бул кишилердин атын угуп жүргөнсүң да. Ооба. Ушуларды көрсөм экен деп эңсеп келип анан кошулдуң, ошодон баштап Назакемди улантып айтып кет. Баягы сөз башынан болсун. Кытайда жүргөндө баягы кичинекей радио бар да. Анан радиодо Улуу Манастык Чумал деген атайын кечки саат 9-дан 10-га чейин 1 саат берчү. Саяпай атанын манасын, Чоң Казат Алмабеттин окуясы, Каникейдин жомогу деп аябай чоң ошо бирок Алатон кыргыз радиосу да. Биздики кыргыз радиосу тартат тияктан. Анан ошону угуп отуруп, кадимкидей угабыз, обонун кыратын тияктан угуп, өздөштүрөбүз колубуздун келишинче. Анан бир кезде ошо Шинжаң кыргыз радиосунан түшкү 12-ден 1-ге чейин мындай ошол Гермето кыргыздарынын кайрыктары деген учурдагыдай экен да. Ооба, кайрыктары деген атайын мындай концертный чыгармаларды берчү да. Анан бир кезде Алато Таңшит деп ошондон берип калды. Анан Кыдыр Назар Чоң Казат деп калды. Кыдыр Назар Чоң Казат деп. Анан үнү Назаркулованын үнүнө окшош. Анан Назаркулованы мурда көргөн эмесмин. Анан ага чейин манасын тияктан угуп жүрчүбүз. Анан аты жөнүн башкача айтып койду го. Бул үнү Назаркулова экен. Улуу Манастык Чумалдан Назаркулованын үнү чыгып атат. Башка, аты башка. Аты башка, Кыдыр Назар дейт. Балким туура эмес айтып алды го, кандай болду деп анан кийин аны келип неме кылсам, жанагы Чоң Казатты айткандагы Назаркулованын өзүнүн айткандай эле. Кийин да келип Назаркулова менен жолугуп, баягы шакирт болуп кирдик. Улуу манасчыларга жолугуп калдык. Уркаш атаны көрүп калдым. Асанкан Жуманалиевди көрүп калдым. Бир күндүк баягы майдын 20-сы, 5-айдын 20-сы. Бир күн Манас күнү болчу. Ошондо Назаркуловалар өзү баш болуп, эл терде түз эфир алып көрсөтчүлөйт. Ошого Раматлык Эмирбек байкедагы Манас айткан Каникейдин тайторун чапканын жакшы айтып берген. Ооба, эл терде боз тиги алып от жагып. Демек айтайын дегеним, ошол кездерде ушу улуумун манасчыларды менден улуураак, ошол жана жогоруда айткан Ырысбай Исаков агабыз баш болгон бир топ манасчылар менен баягы үзөңгүлөш болуп, табакташ, даамдаш, сапарлаш болуп калдым. Анан баягы ырыс жугушат, акыл бошот деп ээрчип жүрүп, мына бүгүнкү күнгө келдик. Бунун баары эмнеден? Эгемендүүлүктөн, эркиндиктен. Эркиндик болгон үчүн биз тигил жактан бул жакка келдик. Болбосо кайдан келе алабызбы, келе албайбызбы, Кудай билет, жараткан билет. Демек, жаратканга миң шүгүрчүлүк болсун. Ошол анан эми эфирибиз куру жалак болбостук үчүн Назаркулова өзү
баштап берсе Манас айтып берсек. Анан дагы жакшы болот. Мынакей ошол азыр ошонун алдында дагы айта кетчү нерсе, эгемендүүлүк жылдарынан бери андан кийин Элтер элдик канал деп ачылгандан кийин дагы ошол Шайырбек Абдрахманов, багы Султан Абдрахманов, Бейшенбек Бекешев агайларыбыздан баштап боз үй тигили ошол жерде көпүлдөп мына Элтердин ушул корозунда Манасты дагы комузчулар дагы акындар дагы канча ирет өткөрүлүп турду түз эфирден. Азыркы мезгилде мына азыркы директорубуз Эрланда баштап ушул чак түш көрсөтүүсүндө 3-чү күндөрдө дайыма ушул Манас боюнча ал жүрүлүп атат. Өзүңүздөр келип айтып берип атасыздар, түз эфир аркылуу эл менен жолугушуп атасыздар дегендей. Бул дагы болсо өзүңүз айткандай эгемендүүлүктүн шарапаты. Болбосо ушинтип отуруп 1 сааттык эфир алып алып болот беле, болбойт беле чын эле. Балки мурунку заман болгондо ал бир манашын коюп ушул болот жетет деп коет беле, ким билет эле. Андыктан эми Назаркул байке Манастан кыскараак айтып бересизби? Манасчылар киргенде 1 саатка өзү жетпейт сиздерге. Анан эми акырын кыскараак кылып, бул кишилер келди деп туруп телекөрөрмандар да көрүп атат. Эгемендүүлүк жылдарында кандай болгонун угуп отуруп, анан кыска айтып туруп, анан дагы сөзгө кирели. Келиңиздер. Ошондо Манас кеп айтат, ой Алмамбет укун деп айтат. Каканың алыс жол болсо, карма шарың тетиги, каныңы тайгол болсо, ала тоодо ят минген, ичинде жана дөйжөн ой деген зор болсо. Каптарында канчан, bir yağında bak bursun, kıyındı ukkan bulursun, kalabanı salvasın, kanın bayı girip parganda, kaçırıp düşman kalmasın, kıyındık başka düşmesin, Kırgızdın işi bütmesin, hangi kanın koğur vay, Araskar toğday mumunday, kısarıp yürügün göğsü var, kıyışık buyuşuk sözü var, alsam dep yürügün gesi var, halkınıp turgan esi var, asılım alman gesin al, çalgındın yoldun bilemin, çantu benim gıtaydın, çavuşamandan görremin, kakandın yoldun bilemin, karmaşa turgan koğurdu, Kakasol yerden görümün, elsin kanım başlarım, ildaylantıp kaçtırım, esevin andan tavarmın, asmanlar tengri yar olsa, akırı var vanlarımın, hakkulan iyisin sallarımın, hala kanda yürüyüşün, vardı işkeyda yarımın, kaşımda vakaygarım var, kavulan almandağı var, asiz kandın çolpuğunu, sambin oldun korkuvun, hak baltanın çuvağı, 21'de sırgağı, borup turgan nuvağı, borun gelse tosbayvan, sıymıka sıymık koşbayvan, yarıştan atın osbayvan, Kırgız üçün tuğsaygan, Kırgızım dep kılsaydan, attan yerge düşbögen, ayırçkan işi bütbögen, hala kanday yedi üçün, havir zat izlegen, kara toğunu tüzdögen, karmaştan attan düşbögen, kabullandar durluk bul, kara suday tonluk bul, tayanı için belderim, kadın Kırgız elderim, ana kanday Kırgızdın karağı tayman yola, namusum gana talaşıp bugün geldim. Yuvuşun Manas, Hakkulada çalkalap, hoştanlığı vaykalap, yanımdağın Almanbet, yanday sanıp başlarım, karanın benden sürmenden, kakanın kolunu şaştırıp, bir güç köndüydün gürüp, tov güç köndüydün gürüp, Arslan Manas var atat, Manas gülübü gelden asmandan yarıktan atat, Karatağınday gıtaydın aykul Manas batırın, akırı karmaşıp kana gülüp geldi.
var деп анан. Баракелде, бар болуңуз. Мынакей ушул манасчыларга көңүл буруу 4 декабрь мына Манас күнү кылды атайын. Кудай куткузсын. Андан кийин мына улуттук Манас театры деп улуттук макам берилип, Манас театры ачылды. Манасчыларды, акындарды, дастанчыларды чогултуп ушул жерге мынакей улуттук уюткуну бир кармап туралы деп президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык айтышыбыз керек. Болбосо манасчынын бардыгы сиз айткандай жанагындай бир окуучуларды алып, бир кароо конкурстор өтүп калганда эле көңүл бурулбаса, анчалык мынчалыкка жеткен эмес да, ачык айтыш керек. Анан ошол боюнча дагы айта кетсеңиз, азыркы мезгилде мына айрыкча чыгып аткан жаштар мына сиздерди көрүп, андан уланып отуруп, асакемдерден кийин азыр мына жаш балдар Бекжанга окшогон кичинекей балдар чыгып атпайбы? Мына ушулардын бардыгы ушул мамлекеттин баягы көңүл бурганынын натыйжасы болуш керек дейм. Туура айтасың. Эми бул Шекербек иним өзүң чоң төкмакынсың. Төкмакын деген бу элдин жүрөгү менен жашайт да. Манасчылар, акындар, деги эле өнөр посторун бар. Анан сезим тоемуң абдан туура айтып атасың. Ошол 1000 жылдыктан кийин ошол Манас эпосу, акындык, дастанчылык деген мына элдик өнөрдүн баары мындай басаң тартып, сүйтүп баратканда. Анткени ошого колдоо болбой, ошолорду туура жолго салбай, ушундан ушундай болгондо. Анан өзүң айткандай мына азыркы өзүң айтып атасың, бул туура кошулабыз бул сөзүңө жанагы азыркы Садыр Нуркожоев абадан сонун иш кылбадыбы. Бул мына ушул ишти баарыбыз көксөп жүргөнбүз да. Ушул манасчылар чогулган уюм болсо, акындар чогулган уюм болсо, дастанчылар чогулган уюм болсо, анан бир ошол жерде ушул кыргыздын ушул ууну өнөрлөрүн улап, муундан муунга өткөзүп берип турсак деген баарыбызда тилек болгон да. Анан мына ошол тилегибизди ишке ашырды да. Карачы, жалпы журтубузду кубантып, жалпы манасчы, жалпы акын дастанчыларды кубантты. Ошонусу менен жалпы кыргыз элин кубантты. Бул өзү сыймык да. Эми ошо абдан ыраазы болуп, ичибизден рахматыбыздын айтып, мына бүгүнкү күндө ошундай жакшы иштин негизинде мына жаштар дагы аябай көңүл бурула баштады. Баягы жүргөн ар кайсы жерде жүргөн манасчылар чогулуп, акындар чогулуп, дастанчылар чогулуп азыр кадимкидей ыраатка түшүп, өнөрлөрүн өөрчүтүп, эл үчүн аянбай иштеш берип атпайбы. Анан мына ушундай кылып ордуна коюп койсо, бул негизин акын менен манасчы, дастанчы жана комузчу, ошо ырчынын баары бул өнөр постордун баардыгы бул элдин уюткусу да. Эл ошолор турган жерде эл жоголбойт. Себеби дегенде элдин ушулар духу да. Ушул анан ушул биринчи ушул сыймыгы, духун, келечеги дал ушул өнөр постор. Анан ушундай чоң эмелер, акын, манасчы, мына ушулар комузчулар. Анан ушулар дал ушундай болуп тургандан кийин мен ойлойм, келечеги барып жанаң манасчы, акын, дастанчылар, комузчулар эмес, жалпы кыргыз элибиздин келечеги оңолот. Буюрса дагы өнүп өсөбүз деген бир бекем ишенич, кубанычыбыз бар да. Анын элге жашырбай айтып жүрөбүз. Барган жерде ошо Садыр Нуркожоевичке рахмат. Ошону манасчылардын бүгүнкү күндө дагы колдоо кылып, ушундай кылып акындарга чейин жанагы ат жанындагы биргиштешкендери жакшы болсо, бул иш андан да нары жакшырат да. Ошондой болуп мына бүгүнкү күндө жанагы Сүйүнбек Касманбетов катчыбыз. Бул ушул манасты терең түшүнгөн, акындыкты да терең билген. Манасчынын уулу деңиз. Манасчынын да уулу жана тулпардын туягы дегенде бул киши да бир сонун иштерди жасап берип, баарыбызды ыраазы кылып атпайбы. Анан ошого сыймыктанып, биз да ушинтип кубанып, колубуздан келип жана талпынган жаш балдарды өстүп ушинтип жүрөбүз. Мынакей анан кийин күпүлдөп анан манас айткың келет деңиз, ушундай шарттар түзүлүп атса. Ошондон мына азыр бул эми тайпалынчы. Анан Асаке эми келгенден кийин өзүң кайсыл окуу жайды окудуң, ошол университетте окуп бүттүң окшойт. Ошол боюнча да айтып кетсең, кайсы тарабынан билим алдың Кыргызстанга келгенден кийин? Мен 2010-жылы келдим. 2010-жылы сентябрдын 2-синде келгем. Келип Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институту деп 10-микрорайонунда жайгашкан 3-корпусу. Ошол жерде 5 жыл окудум.
кыргыз филологиясын. Ийгиликтүү аяктап, анан ошол негизги канга бүткөн улуу өнөр дейбизби, касиет дейбизби, ошо атадан балага калган тукум болуучулук касиет менен келген манасчылык ошол жакта эле бар болчу. Бул жакка келип Назар Кулабаларды көрүп баягы өстүк, чын айтсак. Баарына шүгүрчүлүк. Анан эми баягы 90 сөздүн томуктай түйүнү Манастан кичине күпүлдөп айтып берейин. Жакшы болот. Ошол адамзат баласы негизи мекенинин, элинин эркиндиги, азаттыгы үчүн күрөшөт экен. Ошол Манас атабыздын эң жакын досу Алмамбет атабыз эркиндик, азаттык үчүн баягы Манас атабыздын антындай ала тоо жерин алты санаман турганда бөтөн жердин, бөтөн элдин буту баскыча туубай туна чөгөйүн, тирүү жүрбөй өлөйүн, көкө теңир өзүрсүн, баягы ак келтен огурсун, анташкан ушул нанурсун деп негизи анты бар эмеспи? Анын сыңарындай баягы Манас атабыздын эң жакын досу Алмамбет атабыздын баягы атка жеңил, тайгачак, ар убакта жолгосак да, жангасак, эр сыргакты ээрчитип алып, бейжинден чалгын чалып какандан кабар алып турган жери дейт. Ошондо чылабагандын тукуму, чындыкка тууган ушуну, ээрчиткениң эр сыргак, коштогону күрөң ат тегин айтайын, талада туулуп таш төскөн, таккайып менен бир көскөн, тоодо туулуп түздөскөн, тотеке менен бир көскөн, кумда туулуп чөлдөскөн, кулам менен бир көскөн, 40 күн чапса чалыкпастын бир экен, тагалтай минсең арбас, талыкпастын бир экен, караңгыда калт этпес, башка чапса жалт этпес, албыр өпкө казганат, аркар шыйрак жезбилек, мына ошондо карт күрөңдү жетелеп, кырчындуунун кырынан аттанып жолго чыккандан, күндүзү бүркөк түн ачык, аллаган чык шыбыргак, Алмамбет жайы дедирип, кетирбей булут байладым, жадырып күндү жайладым, түзөңдү жердин барысын жөө туманга алдырып, толорго толук кыш болду, жакага жалтыр муз тоңду, Алмамбеттин кең арал, Коңурбайдын жылкысын айдап келип жык толду, бурулбастан баралы, бурудан жылкы алалы, булугуп чыккан эр болсо, булушкан мында шер болсо, буркушуп мында калалы, тосуп жүргөн эр болсо, толгон чери сөл болсо, токтосуз уруш салалы, тил сүйлөбөс кеп укпас, кулагың букпас дулук бол, кеп сүйлөбөс дулук бол, кулагың букпас дулук бол, эсиңде болсун бул дагы шыта кечүү, таш кечүү, Алмамбет билген маш кечүү, аяттын кара суусу дейт, Күрпүлдөктүн сары суу, Хуаңхы деген дарыя, машыккан жылкы кечпесе, андан бөлөк кече албайт, машыккан мында береке, кылган Кытай кесирди, Кытайдан башка кишиге эч бирин туйгузбай, үстү жагын көргөзбөй, алды жагын билгизбей, кадам секиртме, кээ бир жери чулп этме, каргышка кеткен таш кечүү, мына ошондо карасаң, машыккан жылкы кечпесе, андан бөлөк кече албайт, мына ошондо карасаң, үстү далдан алды бек, эки жагы дагы бек, кээде тайыз кээде көл, андан коркпо баатыр деп, Алмамбет жайын билгизип, ажаттын кара суусунан
tirdiğin suğa tizip alman betmenen er sırgak oşonda sudan geçip algan bu sudan geçip algan soň жылкыны байкап караса кара сур менен кызыл сур андан башка өңдүү жок жаткан экен нечен ток тамгасы калмак тамгасы кечилдин каны коңурбай кел берсиген чиркин ай анын малы турбайбы жылдырып жылкы айдайды жергеде калган кыргызга таласта калган кыргызга етик манас көк жалга жылдырып коңур жылкысын эми жылчыксыз гана көнүн жайлайлы деп ошондо береки Алмамбет менен ер сыргак берендер ошо кезде карасаң обурашып өзүнчө берендер келе жатканда түндүкчүнүн тор айгыр түмүнөн чыккан зор айгыр каканчымдын тор айгыр каңайдан чыккан тор айгыр минип алып кампайтып каталдын булу карагул ошондо карасаң Алмамбетке береки жолугуп калды ошондо Алмамбеттен шектенип айтып турган сөзү бул жадай сарыуң ат минген жалгыйруун чарт түйгөн жапылдаган сен жигит кайдан келдиң ер жигит деп ошондо карагул мындай дегенде ошо кезден алла кең калмагынча калдырап кытайынча кыжырап токтобостон сайрады торгойдон бетер быжырап кадимтен тааныш кептенип кананын барат чукулдап бурут кайда жер кайда мындайчылык кезекте бурутка келер жер кайда атаңдын дүнүйө кебез төчок кызыл кыйгылбай ошондо карасаң атаңдын дүнүйө чантуда маннас кыйын дейт кармашкан эрлер чымын дейт кебез точо козголбойт келтирбейт тек жөнүгүн дейт ошондо карасаң ар канча кыйын болсо да сапырабайлын чаңгылып салгылашам бул ирет мен ошондо береким өзүм Кытай уругу бир тайпанын булугу тор айгырчан сен жигит дайнымды гана уксаң мына шулуу деп айтканда береки карагуландай кеп айтат ой кеп айтканда шек айтат боёдой сарыуң ат минген боюна темир бүт кийген сундуруп жодон качпаган сумсайып жодон качпаган сундуруп найза тартпаган этиң арыкка келдес өткөрөң өзү чабендес ошондо береки ажыдардай тургөнгөн ошондо карасаң жалысы келип айкырса жан алгычуу үндөнгөн ошондо береки алп мүчөлүү шаңданган билген ишин баштаган өлүмдүн башын тартпаган атаңдын көрүү дүнүйө байкап сени карасаң эмес дейсиң жаярсам жаныңдагы кишиңди жайынын байкап мен билдим миңени кызыл көк экен жетегинде дагы кып келишип калган тиги экен моморап өзгө кылтыят мунуңдун айтчы ким экен деп ошондо карагул мындай сурады Алмамбет анда кеп айтат сурадың батыр менден дейт уан тургандай булгуттай шум ичкендей булгуттай атаңдын дүнүйө шумурайган шумгуттай түп бейжинден чыктым дейт кыйкырбаса уктайм дейт ошондо береки кыйкырбаса укпайм дейт ошондо карасаң атаңдын көрүү дүнүйө кыжырыма тийгенде кара жерге ныктайм деп кананан найза мылгытып как жүрөккө мылгытып ошо канана найза мылгытып как жүрөккө мылгытып атаңдын көрүү дүйнөгүн кананан найза мылгытып как жүрөккө мылгытып ошоңдун атаңдын көрүү дүйнөгүн эми карап туруң берекиң бу деп ошондо ала кең мындай дегенде карагул эми кеп айтат кеп айткандай кер айтат албарстынын алдаган айла керсиң сен адам кеп кылган болуп баятан кел айтасың демитип ойнума жылан кирчидей кооптоном чыйрыгам жатындаш турган болсоң да жакындаба садаган бу алтымыш капка көп жердин аралагам көп жерин капкалуу бейжиң каланын барбай көргөн элим жок тааныбага малым жок жетегиңде күрөң ат тегин айткамын талада туулуп таш төскөн такайыптын бир экен атаңдын дүнүйө келишкен мында төрт туяк калбыр өпкө жез канат бу бейжиндиктин мал эмес бекер куйрук жал эмес ошондо карагул мындай дегенде ошо кезден алла кең ар тарабын бекемдеп Алмамбет эми кеп айтат чантудан олдуң алгану чанту маңаз келди деп эсен канга бар алыптыр макелге киши барыптыр манастын даңкын бей угуп макелди кетти деп угуп мен дагы чыктым ол угуп чантудан олдуң алгалы келе жатсам ошо жылбырын сүйрөп күрөң ат
келеткан эле ошондо алганым муну жолду деп алгач кырырым болду деп алганым муну береки атаңдын күрү дүнүйө оржоңдогон күрөңдү коштоп жүрүп нетейин октудагы жылкыга кое берип кетейин алчаңдаган күрөңдү ала жүрүп нетейин агытып таштап кетейин аралдагы жылкыга деп ошондоң алла кейин ноктосун алып шыпырып билмексен болуп жымыйып Анмет бура тартканда карагул эми кеп айтат ошондо как болор гана жерин эми айтат жадай сарыңат менен жапылдаган сен жигит жал куйругун чарт түйгөн сен славанын тукуму билбес менмин мунуңду сен со шаянын өзүсүң өзү эле турмайлык нак эле кара көзүсүң. Баракелде бар боласы эке. Назаргул аке ушул азакедей убагыңызда шаңкылдап манас айткан кыргыз телефильм тарткан ролик бар да. Ошодо залкарлар Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев, Замирбек агабыз 8 тартылган бар. Бул сиз ошо элдин астында манас айтып аткан жер экенде бир студенттер бар, бир кайсы жерде болгон ошол? Абдан жакшы тартылган да. Жакшы тартылып бир кийинки эсте мен да көрүп жүрүм, бирок ошо кай жерде тартылган. Канча жаш делеңиз ошондо? Эми ошол Азакедей убак. Ошол азакедей убак болуу керек, ошо филармонияга келип жаңыдан иштеп жүргөн учур. Ошол жакшы тартылып калганда мына бир тартылып калган экен, азыр Алтын Казынада калды. Канча деген залкарларыбыз тартылбай кетти кезинде. Осмонкул, Калыгалымкул дегендей. Тиги андан берки Исмайыл, Токтоналлар деле тартылбай калган экен. Анан мына ушул тартылып ар ким өзүнүн термесин манас айтып чыккан бул көрсөтүп турат. Бул да жакшы, ушундай архивдегилер дагы чыгып турса жакшы болот эле. Анан өзүңүз мынакей ушу чет жерге Манастын арты менен канча мамлекетти көрдүңүз, кайсы жерлерге бардыңыз? Кандай кызыктуу окуялар болду дегенде? Эми кызыктуу окуялар көп эле болду. Көп эле мамлекеттерге бардык. Анан ошонун негизгиси Союздун убагында бул Советтер Союзун бүт эле көрдүк да. Азыр 15 Союздук республиканы. 15 бир. Анан кийин эгемендүүлүккө чыкканда өзүң айткандай ошол Манас бабабыздын шарапаты менен эң алгачкы четке чыккан сапарым Англия болду. Англияга бардык. Анан Францияда болдум. Швейцария аягында эки. Германиясында болдук. Ошол Европаны толук көрдүк. Анан ошондой жерлерде жүргөндө дагы сонун окуялар болот экен. Бир урдай Англияга барганда Майра келин кызы менен кошо бардык. Бул чоң акын кызыбыз эле эл сыйлаган. Анан экөөбүз эле барып турбуз. Анан англис туугандар эми айтып калды, бул эртең бир 50 нече жерде концерт өтөт деди. Бир эле учурда. Анан эми алар абдан бардыгын кайсы өлкөдөн келген немелер кайсы жерде, кайсы болсо үйдө, же болбосо кайсы жерде иш-чара өтөт, ошонун баарын так жазылып бардыгы ким кайсы өлкөнүн өнөрүнө кызыкса ошол жака барып ошону отурушуп берет экен. Аларда ошол баягы жер жашыл болгондуктан ошол жерге эле ачык сахна жасап коёлор, ошол жерде жатып отурган, көрө беришет. Анан бир кызыгын айтып берейин. Мен ошол экөөбүз эле барып турбуз. Анан тиги Лондондо окуп жүргөн бир кыргыз кызыбыз бар экен. Аякта окуп жүргөн экен, бизге жетекчи тилмеч кылып ошону окуп берди. Анан эртеси күнү концерт берип Киргизге бардык. Барсак, эми баягы дүйнө жүзүндө сонун өнөрпаздар бар да, туурабы? Баягы ансамбль менен келген, оркестр менен келген, көпүнчө көп да, чындыгында. Шаң абдан болуп атат, ар кайсы жерде кыйкырып чабышып атат, дуулдап атышат. Анан Кыргызстандан келген экөөбүз эле экенбиз. Экөөбүз баягы концерттин алдында бере турган сахнабыздын алдында турабыз, экеле киши. Тиги байкасам, тиги жанагы кызыбыз андан мындайча айтканда толкундап атат да, кандай болот. Эми тегеректегинин баарын көрүп атыр да. Анан бурганда да бир экөө кабылабы, тети жакта өтүп аткан бөлөк өлкөлөрдүкүндөй болгон бир шаң болобу дегендей ойло болуп атат да. Баягы биз ички иштеп жүргөн, биз баягы канчамыча болсо дагы баягы эми айткандай психологбуз да, түшүнөбүз да эмесин.
oyun anan ошол түшүнүп анан ичимен ойлоп койдум бечара буда абдан кыжалат болуп атат. Майрага айттым, экөөбүздүн эмебизди ойломой бечара абдан кыжалат болуп атат. Анан күлүп анан аңсанан концертибиз башталып калды. Эл келип берди. Майра шаңкылдап сонун акындыгы менен ырдап берди. Оңдорунан да ырдап берди. Анан мага кесек келип калды. Анан мен Манас айттым. Эми бул бир ушул жерден бир нерсесин белгилеп айтып коюш керек. Бул Манастын чын-чынына келгенде бир өзүнчө толкуну бар да. Ошол бөлөк улут болсо да ошону жакшынакай кылып туруп айтып берсең, кадимки өзү кыргыз уккандай кылып тартып турат да. Берилип келишет да. Берилип барат да. Анан ошол элдин немесин көрүп анан баягы мына эмелер күпүлдөтүп атпайбы? Анан ошондой кылып анан оғондан оғонго салып анан келип темптен темпке улам ошентип отуруп анан борушунча ошентип отуруп анан Манас айтып бердим. Ой ошо нары жактагы кыйкырып аткандан эки эсе кыйкырды эл ордуна туруп болчупту. Манастын касиети. Карасам анан жанагы кызыбыз ойлонуп отурганым жаркылдап кадимкидей. Жүз нурдан чыга келди. Анан мына ушундай көп немелер болот. Анан өзүң айткандай ушундай жерде ыргы келип турат. Бир бала кезимдеги Манас айткандай бир окуяны айтып берейин. Анда мен деле ушу жаш баламын. Манас деп Манастан айта берем. Анан оосума келгенде айта берем. Бул китептен жаттап алып деле айтып аралаштырып. Бирок Манасчы болуп калган убагымда жаш баламын. Бала Манасчы болуп жүрөбүз. Анан бир Түсашуу деген чоң жайлообуз бар. Анан ошол жерге баранан жайлоодо эл кетти. Манастан ошол жерде угушат да. Анан ошондой жерден өзүм чыгармачылыгын такшалат. Анан айтып калышты ошол жылкычы чакырып атат, Манас айтып берди атат, элдин баары ошол жерде. Бир койду союшту, кымыстын баарын алып беришти ошол жерге, сени чакырып атат, Манас айтып бер. Анан макул деп анан барсам айткандай койду союп казанга салып койгон кымыстан ичи боорсоктон жеп жайлоо керчилик сонунда жыргап отурат. Анан Манастан айтып бер, Манас баштап айтып алды. Абдан кызык ортолоп калган кезекте бир кызык окуя болду. Тетиги мен өзүм Манас айтып атып, өзүм ошону сезип алдым да. Асмандан бирдеке куркурап келип туруп биздин баягы Манас айтып атырган, биз отурган боз үйдүн чаңгарагына келип эле бирдеке келип күп деп келип урунду. Анан баягы эт бышаарына жакындап калган капкагын алып койгон боз үйдүн ортосунда. Кайнап атат эле жанагы чаңгаракка келип таш деп келип туруп эле касандын ичине келип күптөй түштү. Баягы касандын ичинде мамытып атат. Бир убакта чорпо чачырадым, мен Манасты токтоттум. Эл бияка сыгып кача беришти. Кайра келип карасак, эл кээ-бирөө ар кайсына айтып атат, тигил экен, бул экен деп анан бир убакта бир аксакал айтты, "Ой, бул улар турбайбы?" деп. Улар. Улар келип ошол мен Манас айтып аткан үйдө кайнап аткан казан ичине түшпөдү. Улар. Бир убактан бир пашта күнүнүн баары сыйрылып калат экен, алып чыкса кайнаган казандын ичинде кып-кызыл эл. Анан эл бир жакшылыкка жорго тургандар баталарын берип, ушундай окуя болгондо көрсө боз үйдүн ичинде, көрсө ал уларды нар жакта улар жайыт деген жайыт бар. Ошол жактан бир бүркүт кууган экен. Бак жандал баштап келип, ачык турган самбарактан келип туруп, ошол түндүктөн келип турган казан ичине келип түштү. Эми болбосо нар жакта боз үйлөр көп. Сөз эле келчү. Мынакей эми окуялар көп болот. Жакшы, мына убактыбыздагы билинбей соңуна келип атат. Сиздерге эркин микрофон берейин. Элибизге, журтубузга дегенде телекөрөрмандарга эгемендүүлүк күнүндө айта турган ой пикириңиздер. Эми Шекербегинин жакшы, сен абдан жакшы передача уюштуруп, мына чыгармачылыкта жүргөндөрдүн баардыгын ошо элге, журтка жакшы сөзүн, жакшы каалоолорун таратып, өзүң да жакшы иштеп атасың. Ишиңен ийгилик тап, эл журтуң менен аман эсен бол. Жалпы ушул жердеги телевидение эл иштегендердин баарын ошондой жакшылык, чың ден-соолук өмүр каалайбыз. Анан мына келаткан 31 эгемендүүлүк майрамыбыз кут болсун. Эл журтубузга ырыскы толуп, эл журтубузда дайым тынччылык болсун. Ушу негизги эле тилегеним тынччылыкта, ушу тынччылык болгон жерде ошол жерде береке болот, байлык болот, баары болот. Мамлекетте гүлдөнүп өсөт. Колубуздан келишинче бири-бирибизге жардамыбызды берели. Бул дүйнөдө ушу жакшы сөзүбүз эле бири-бирибизге каршыбыз. Ошону айтып,
эл журтубузга жакшы каалоо тилектерибизди карайбыз. Эл ичинде аман бололу. Баарыбыз чыгармачылыгыбызды колубуздан келсе өнүктүрөлү. Керисинче жаштарга тарбия, таалим, өнөрдөн сабак берели. Жаштарды элдин келечегине ишен жарасын. Аманчылык болуп, эгемендүүлүк майрамыбыз кут болсун келе жаткан. Ооба, албетте эгемендүүлүгүбүз өзүбүзгө кут болсун. Келе жаткан эгемендүүлүк күнүбүз дагы жакшы өтүп, мекенибизде тынчтык болсун, рызкы береке болсун. Ылайым ойлогон оюбуздан олжо таап, иштеген ишибизден ийгилик таап, аман эсенчиликте жолугуп жүрө берели. Рахмат. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Студиябызга келишиндик бүпүлдөп маназ айтып, өткөн кеткенден айтып, элибизге, кийинки урпактарга талим тарбия берип келе бериңиздер. Бар болуңуздар демекчибиз. Урматтуу телекөрөрмандар, көрсөтүү соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.